Саламатсыздарбы? Азыр мен сиздер менен личный кабинеттен заказ кетирип жатканда катачылык болуп жатса, же бир нерсени өзгөртүш керек болсо, кантип кетирген заказыбызды оңдойбуз? Ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Мына личный кабинетке кирдик, Chrome аркылуу чекедеги адамчаны бассак, аты жөнү чыгат, Мырзакулов Русландын личный кабинети. Бул жерде мой заказ деген жерге кирсек, уже товары качан келет. Ошонун числосу чыгып турат. Ылдый жака түшкөнүбүздө 17-июль 2021 жыл готов к сборке деп турат. Демек бул эми чогултууга даяр. Эгерде ушул жер собирается деп турган болсо, биз аны чача албайбыз. Товардын ичине кирип, товарды өзгөртө албайбыз. Эгерде готов к сборке деп турган болсо, өзгөртүшүбүз мүмкүн. Бир күн же 2 күндүн ичинде собираться болуп калат. Азыр биз эмиракта чыгардык. Мисалга, ушул жанындагы ссылкага киребиз. Номер турат, бул заказдын номери. Ушул номерге киргенибизде канча сом төлөнүш керек, качан келет, полностью маалыматы чыгып калат. Демек 2331 сом төлөнүш керек. Мына жерде ылдый жагында печаты, ручка жана өчүрө турган удалить деген турат. Эгерде бул товарды полностью ката терип алсаңыз, удалить кылсаңыз болот. Эми бир-эки жерин өзгөртүш керек болсо, же бир нерсени унутуп калсаңыз, же кошуш керек, же кемитиш керек болсо, мына жанындагы ручканы басасыздар. Ручканы бассаңыздар, продолжить и отмена деп чыгат. Продолжить дегенди басасыздар. Ошондо сиздер кадимкидей корзинага түшүп каласыздар. Заказыңыздарды кандай жазган болсоңуздар, полностью списогу чыгат. Мисалы, ушуларды заказ кылып жаздык. Демек, ушуга бир товарды кошушуңуз керек, унутуп калдыңыз. Мисалга, артикул, по заказ артикул деген жерге жаза бересиз. Мисалы, 3602 бул мужской дезодорант. Ушуну кошуш керек. Ушинтип кошуп туруп, кайра продолжить кылып кетирсеңиздер болот. Мисалы, мына ушул дезодорант кошулду. Оңдоп алдыңыз, эми кайра кетирсеңиз болот. Эгерде бир нерсени өчүрүш керек болсо, кайра ушинтип эле кирип, ошол керексиз нерсени удалить кылып өчүрүп койсоңуздар болот. Кайра өчөт. Мисалга, азыр сиздерге көрсөтүп берип атам. Мына дезодорант спрей өчөт жана калган продукцияңыздар калат. Мына өчтү. Эми оңдоп алгандан кийин кайра продолжить дегенди бассаңыздар, уже кийинки страница ачылат. Сформировать дегенди басасыздар. Андан кийинки страница ачылат, уже ушинтип заказыңыздарды кетире бересиздер. Бир сыра текшерип алып, ылдый жакка түшүп, төлөнө турган сумманы көрдүңүздөр, утвердить заказ кыласыздар. Жана бул заказыңыз уже оңдолуп кайра чыкты. Бул жерде эскерте кетүүчү нерсе, готов к сборке деп жазылган болсо, оңдой аласыздар. Мына жерде ручканы басып, эгерде собирается же болбосо доставляется деп турган болсо, аны оңдой албайсыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.